Тип жана анын шам чырагы. 4-бөлүм. Мени издеген мени табат. Накыл сөздөр 8-17. Арадан бир нече күн өттү. Леви айымдын ашканасы бүгүн таптаза болуп жыйналган эле. Пол шыпырылып, чаң сүртүлгөн. Бөлмөнүн бурчунда дайыма да болуп үйүлүп жатчу ыпыр-сыпырдын баары тазаланган. Терезеге тартылган жашыл парда түшүрүлүп, деги эле үйдүн ичи кандайдыр салтанаттуу. Мария киребериште отурат. Ал бети колун таза жууп, чачын тарап, көйнөгүнүн жыртыктарын да жамап алыптыр. Жүзү муңайып тартып, капалуу. Атасы столдун жанындагы эски фасондогу үйдөгү көзгө басар жалгыз, жакшы креслодо отурат. Бир чети оорусу, бир чети жан дүйнөсү азап чегип жатканы кебетесинен көрүнүп турду. Тип дагы, апасы дагы ашканада көрүнбөйт. Бирок коңшулар ички бөлмөдөн отургучтарды алып келип, ашканага коюп жатышты. Бул эмне болгон даярдык? Үйдү бүгүн эмне үчүн тазалашкан? Эмнеге бүгүн бардыгынын кабагы суз? Анткени столдун үстүндөгү кичинекей табытта быйтыйган колдорун кайчылаштыра боорун алып, Типтин кичинекей иниси жаткан эле. Кимдир бирөө анын колуна жаңы ачылып келе жаткан бир тал розаны салып коюптур. Ошондуктан көз жумган наристе уктап жаткан периштеге окшоп калыптыр. Бечара бала. Ал ушул кыска өмүрүндө жакшылык деле көргөн жок. Аны эжеси деле эркелетчү эмес. Ага кенен убакыт бөлгөнгө апасынын мүмкүнчүлүгү жок эле. Анткени ал бүлөсүн багышы керек болчу. Ал тынчы жок, ыйлак бала болгондуктан анын оорусун деле эч ким байкабаптыр. Эми баары бүттү. Эми ал ыйлап эч кимдин тынчын албайт. Теңир аны өзүнө алып кетти. Тип наркы бөлмөдөн чыгып, акырын столдун жанына басып келди. Ал дагы мурдагыдан таза кийинип алыптыр. Бөбөгүн көргөндө анын ичи ачышып, көзүнө жаш айлана түштү. Ал бөбөгүн аябай жакшы көрчү. Чынында, ал бөбөгүнө болгон сүйүүсүн эч нерсе мени көрсөтө алган эмес, бирок ага дайыма жакшы мамиле кылчу. Мария болсо өзүн мынтип соорото алган жок. Ал киребериш жакта отурган. Бөбөгү ыйлаганда соороткондун ордуна аны жулкулдатып терметкенин эстеп, өкүнүп жатты. Бөбөгү кайра тирилсе, аны түнү бою болсо да эч нааразы болбой бакканга даяр эле. Бирок ошол күнү ал өтө кеч болуп калды деген сөздөр ушунчалык ачуу сөздөр экенин биринчи ирет сезди. Коңшулар биринин артынан бири кирип жатты. Кичинекей ашканага киши толуп кетти. Леви айым дагы өзүнүн бөлмөсүнөн чыгып, ыйлаганын көрсөтпөш үчүн күйөөсүнүн креслосунун артындагы караңгы бурчка барып отурду. Баары чогулгандан кийин Голбрук мырза ордунан туруп, китебинен окуй баштады. Анын үнүн уккан Тип башын көтөрүп, кунт коюп тыңшап калды. Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм, деп андан ары ошол күн тууралуу окуп барып, өлүм деген болбойт, ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт, анткени мурункунун баары өтүп кеткен, деп аяктады Голбрук мырза. Анын андан кийинки сөздөрү абдан жөнөкөй болчу, жана ошондой эле кайрадан Тип ушул акыркы күндөр ойлонуп жүргөн бейиш тууралуу эле. Ал өмүрүндө башка эч бир нерсе жөнүндө ушунчалык олуттуу ойлонуп көрбөсө керек. Жекшембилик мектептен Пери эженин тирүүлөй көмүлүп калган шахтерлор тууралуу аңгемесин уккандан бери Тип ушул нерсе тууралуу эле ойлонуп калган. Бейишке кантип кирүүгө болот? Кичинекей бөбөгү азыр бейиште болду экен? Ушул кедей, самтыраган кийимчен Тип бейишке кире алат болду экен? Деги эле аракет кылып көрүүгө болобу? Анын каалаганы деги эмне? Тип мындан ары мынтип жашай албай тургандыгын даана билип жатты. Ал жашоосун өзгөртпөсө болбойт. Жетекчи Типтин кичинекей бөбөгү кеткен укмуштуу өлкө тууралуу,
анын ыйлап жаткан жакындарынын баары алардын кичинекей периштесинин жанында болуу үчүн чакырган, ошол бөбөктү кабыл алган куткаруучу жөнүндө айтып жатты. Тип көзүн жашылданта угуп жатты. Бир аз күн мурда анын жан дүйнөсүндө жаралган кандайдыр бир каалоо барган сайын даанарак формага ээ боло баштады. Мен өзгөрүлгүм келет, деп айтып жатты ал өзүнө. Мен муну бүгүнтөн баштайм. Насаат сөз бүтүп сыйынгандан кийин баары келип бөбөк менен коштошуп жатышты. Андан соң кичинекей табытты көтөрүп мүрзөнү көздөй жөнөштү. Табыттын артынан анча деле көп эмес киши капалуу ээрчип бара жатышты. Казылган көрдүн четинде бийик өскөн чөптөр баштарын ийип, мажүрүм талдардын бутагына конгон чымчыктар үн салып жатышат. Асманда болсо периштелер өздөрүнө дагы бир периште келип кошулганына кубанып, ырдап жатышса керек. Келген кишилердин баары тарады, бирок Тип дагы деле коштоша албай жатты. Ал дагы бөбөгүнүн артынан баргысы келди, бирок кантип? Жетекчи Типти көрүп, колун анын ээне койду да: "Убактысы келгенде сен эниңе жолуга аласың, эгер кааласаң", деди. Тип башын көтөрүп жетекчини карады, бирок башын кайра дароо эле төмөн салды. Ал: "Ага жолугуу үчүн эмне кылышым керек?" деп аябай сурагысы келген, бирок сүрдөнгөндүктөн антип сураганга күчү жетпей койду. "Кудай сага ак батасын берип, өзүнө жакындатсын", жетекчи деди да ары басып кетти. Тип токойду көздөй жөнөдү. Ал кайра мүрзөгө келгенде баары үйлөрүнө тарап, ал жакта эч ким жок болчу. Ал инисинин бул жерде эмес, өзү да барууну самап жүргөн асманда жүргөнүн элестетүүгө аракет кылып жатты. Тип кичинекей болсо да сыйынууларды көп уккан. Өзгөчө жекшембилик мектептен сыйынгандарды көп көрчү. Ошондой эле бейишке кирүүнү каалаган адамдар жардам сурап Кудайга кайрылышы керек экендиги жөнүндө билгенинен улам, Кудай жөнүндө да жакшы билчү. Бирок Кудай Тип Левини угат болду экен. Ал эмне кылаарын билбей бир азга турду да, ары жак, бери жакты карап, жер астындагы бөбөгү менен асмандан аны карап турган Кудайдан башка эч ким жок экенине көзү жетип, тизесин бөгүп калтыраган үн менен: "Асмандагы Ата, ысымың ыйык тутулсун", деди да тык токтоду. Бул сөздөрдү ал жатка билчү. Бирок бул сөздөр анын чын жүрөгүнөн чыккан сөздөр эмес эле. Бир аз унчукпай туруп, анан ал кайрадан: "Ыйса, мен деген..." кайрадан такалып калды. Кантип айтыш керек? "Мен жакшы бала болгум келет. Мен жаман баламын, бирок мен өлгөндөн кийин бөбөгүмдүн жанында болгум келет. Канткенде анын жанында боло аларымды мага көрсөтүп койчу". Тип биринчи жолу жалгыз сыйынды. Мурда мектептеги балдар менен чогуу сыйынып калчу, бирок ал жаттап алган сыйынуулар эле. Ал өмүрүндө биринчи жолу чын дилинен сыйынды. Бирок Тип Кудайдын өзүнө кайрылуусу өтө эле аша чапкандыгы эмеспи? Ал Типтин сыйынуусуна кулак салат болду экен.